Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Южныйда жайгашкан өтө арзан баага коюлган сатылуучу 2 бөлмөлүү ПСО квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Мына ушундай бүтүп эле калган домдо жайгашкан туугандар. Эң негизгиси өтө жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге азыр биринчи жолу даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Южныйдын центрине келесиздер туугандар. Южныйдын центринде жайгашкан бир 10 чакты дом бар. Мына ушундай. Ушул домдун алдына келесиздер дагы. Бир аз өйдө тарапка жүрүп барсаңыздар, мечит бар. Мечиттен өткөнүңүздөрдө оң тарапта кызыл заправка бар. Ошол кызыл заправканын жанындагы оң тараптагы көчөгө кирип, түз тоо тарапка жүрүп келсеңиздер, жаңы курулуп жаткан бүтөйүн деп эле калган новостройка домдун алдына келесиздер. Саламат курулуш компаниясы курган 10 кабаттан турган новостройка дом туугандар. Ушул жылдын аягында Кудай буйрса ремонтко тапшырылат экен. Домдун алдына келиңиздер, ошол жактан дагы мен сиздерге маалымат берем. Бул домдун алды, мен жанагы көрсөткөн даректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Южныйдын центринде эле жайгашкан, абасы таза, тынч, сонун райондордун бири. Мына ушундай домдун алды кеңири. Ээс айтып атат, бүт бардык шарттары болот экен. Кийин төрт тарабы тосулуп, детский площадка, скамейка, прожектор, парковочный место бардыгы жасалат экен туугандар. Анан байкап атасыздар, мына усталар деле кадимкидей иштеп атат туугандар. Бул дом качан бүтөт дей турган болсоңуздар, ушул жылдын аягы Кудай буйрса ремонтко тапшырылат экен. Келесиздер, ремонт кылып жашай бересиздер. Сатылуучу квартирабыз мына ушул 10 кабаттуу домдун акыркы подъездинде, 9-кабатында туугандар. Кабатка чыгасыздар, нол жакта лестницасы бар, чыгып келе бересиздер. Кааласаңыздар туугандар, нол жакта лифт дагы бар. Лифттен чыгып эле оңго бурулсаңыздар, сатылуучу 2 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. 2 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты 75 квадрат метр, өтө кеңири. Анан билесиздер, строй компания бул жакта броон эшикти орнотуп берет, квартиранын ичи кумшубак болот. Электромонтаждары бүткөрүлөт, айнек терезелери коюлат. Мындайча айтканда көп эле жумуштары бүткөрүлүп, анан сиздерге тапшырылат. Ээс айтып атат, ушул жылдын аягында Кудай буйрса ремонтко тапшырылат экен. Мына ушул жердеги броон эшикти ачып квартиранын ичине кирип келесиздер. Мына ушундай прихожкалары кеңири. Оңго бурулсаңыздар, мына душ туугандар, караңыздар. Эң негизгиси бышкан кирпич менен тургузулган дом. Азыркы учурда билесиздер, көп эле жанагындай газоблок, пескоблок менен эле тургузуп коюп атат. Бышык кирпичке жетпейт, өзүңүздөр билесиздер. Бул ошондо азыр туугандар спальня экен. Бул спальнydын лоджасы. Кийин тосуп офис кылсаңыздар болот, компьютер да билесиздер коюп. Ошондой. Так, жалпы аянтын айттым, 75 квадрат метр. Ушул жылдын аягы Кудай буйрса ремонтко тапшырылат экен. Бул экинчи бөлмөсү, зал, конок бөлмөсү. Кеңири. Квартирага нол жактан кирдиңиздер. Бул солго бурулсаңыздар, мына ажатканасы, ажаткана менен душ отдельно. Бул кухнясы. Бөлмөлөрү негизинен кеңири, потолоктору бийик. 2 лоджалуу экен. Мына бул кухнянын лоджасы. Ал жерден домдун алды, бүт бардыгы көрүнүп турат туугандар. Сонун экен. 2 бөлмөлүү квартиранын туугандар эми баасын айтайын. Жалпы аянты 75 квадрат метр, ушул жылдын аягы тапшырылат деди ремонтко. Ар бир квадрат метр $550 бааланды. Жакшы кеми болот деп атат. Эсине чаласыздар, келесиздер, көрөсүздөр, содулашасыздар. Анан машиналарга дагы алмашуу жолдору бар экен. Автоунааңыздарды алып келип, сүйлөшүп, акчасын келишип, алмашып алсаңыздар дагы болот. Барыңыздарга ийгилик, сонун баага коюлган сатылуучу 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар.